Сиздин тапшырмаңыз менен баардык мамлекет кайтарылды. Анан бул жерге азыр Афрейнди шарттын түзүлсүн деп Афрейнди 10 Афрейн салдык. Андан сырткары мына жылуу суу бассейни менен кылып койдук бул жерде. Баягы радоновый суу да? Радоновый суу 54 градуста. Чыккан суу 54 градус. Анан 4 корпус полностью бүтүндү. Реконструкцияны жасадык. Футбольный поле бүтүндү. Афрейнде жанагы амфитеатрлардын баардыгын бүтүрдүк. Бүгүнкү күндө бизде бир эле калган фонтандар баардыгы бүткөн. То есть асфальт. Биз жаскага калтырдык. Азыр элди киргизишке туура келип калды. Суроонуп аткандар решение кылдырып, ошон үчүн азыр ачып коелу деп. Анан жазында асфальт баардыгын басат. 10 сал. Аты эми бул корпустар бүт снос болуп кайра жаңылды. Мына корпустар мына корпус кара болуп турган. Аты аркы четкичи. Аны тиги сиздин тапшырмаңыз менен жанагыныкын алдык. Абдыраев. Кайта салып алган да. Ошол жерде алып алган азыр. 7 гектардын ичинде болду. Эми биз сизден уруксат алып бүгүнкү күндө реконструкцияны ачып коелу дегенбиз. Анан ушундай өзүнүн өзү баягы акча каражат түшсө, биз бул жерге дагы каражаттарды баардыгын үнөмдөдүк да. Ошон үчүн азыр тияктар 2-3 жерде жасап атпайбызбы? Жетөөбүз менен Досуланды баягы лагеринчи. Ошол эле каражатына. Ошон үчүн берди ачып койсок, азыр биздин план боюнча келип 128 миллион экен, азыр эсептеп электрондо кылып койдук да. Ошо кириши менен буюрса эртеңден баштап акча түшүп баштайт. Анан 15 күн болду, 2 жерде да калдык. Элдер биякты келип көрдү, азыр көрдү. Баягыдай эле экен да тиги. Жылуу баардыгы жакшы. Куштардын эмне кылып атасың аны? Темиржан өзүң орсоң да. Бул жерге кабина менен кириш керек. Төбөсүндө бар экен да. Үстүндө ушул эмес экен, а? Сурап аткандар бар? Тигил уже рабочий состояние эле экен. Рабочий экен. Кишилер келип атат азыр, э? Бул биздики. Тигиниси. Жок, ошонун. Жок, тигил жана Абдыраев. Ооба, рабочий. Үйгө экен. Сумуш салыш керек. Эти Афрейндерди жакшы условиясында. Бул Кайрадан ачылган клубуңар кут болсун. Мурдатан иштесеңерби, жаңы келгенби? Жок, мурдатан иштесеңерби? Кандай болуп калды эми мурунку менен азыркы? 10 эсе өйдө. 10 эсе? 100 эсе өйдө. Көп айтып аткан жоксуңарбы? 2-3 эсе эле эмеспи? Жок. 10 эсе өйдөбү? Соң болуп калды. зарплаталар бүткүлөндү. Канча зарплата аласыңар? Колуңузга сиз канча аласыз? 19. 19, э? Тийгени колуңузга. 30 экен да, бир. Кармап отуруп 19. Азыр эми иштеп баштаса, анан кийин көтөрүп бересиң. Өз акчасы түшкөндөн кийин, түшө баштагандан кийин сразу көтөрүп бересиң, где-то $1000 тегерегенде болот. Түшүндүңбү, а? Эми буга чейин силердин карызыңар бар болчу бул жерде. 90 миллион. Ошону жаптык. Иштебейт элеңер, пайда бербейт элеңер, только зыян эле бул жерде. Анан эми эртең бүгүндөн баштап пайда түшө баштаса, ошого жараша бюджетиңерди карап туруп анан көтөрүп берет. 19 болсо, значит 70-80ге чейин көтөрүп бересиң. Картага келишиңиз менен сизге ден соолук, узун өмүр, бизге жардам берип, мына столовый бир кылымдан бери ремонт бүтпөгөн да. Сиз бизди көрдүңүз. Столовыйыңар элеби же башкалар дагы? Бүт жагым баары жакшы кылынат. Сонун болду. Рахмат сизгечи. Сиздей президент. Канча жыл болду иштегениңиз ушул жерде? Ушул жердечи 36 жыл, общий 45 лет. Ошо? Неге мында ушундай кылып жасап койгон жоксуңар мурда? Жок, ошондой жасагыла деп мына Атамбаевка айттык, Бакиевке айттык, баарын айттык, чарчадык. Анан сиздин жанагы Назел
келгенде, апасы экөө келгенде жаман жерге жатып калыптыр. Анан ал сүрөткө тартып, анан бизге айттык, анан мен сизге видеообращение кылбадымбы? Анан ошондо действо пошло да. Ошо кызга рахмат. Аябай мамасы да жакшы, өзү да жакшы. Мен аларды көргөн жокмун, уккан жокмун, мен өзүм биринчи күндөн баштап киришпедим беле. Молодец. Анан силер дүйнөлүк бир профсоюз деген уюмуңар бар экен, ошолордон тийбе деп атып, анан 1 жыл барып туруп жыргалаңды жасап, көрсөтүп, аларга далилдеп, видео кылып жөнөтүп, англисче которуп. Мына дегенден кийин алар унчукпай калды. Анан Ысык-Атага эми жетөөбүзгө бардыгына киришип атабыз. Сабир Нургажоевич, биринчиден к вам обращение делала. Вот настоящий правитель деп сиз айтышкан. Это не как орустар айтканда, это не көбөлө мына балдарды андан көрө жакшы болсо болду. Канча зарплата аласыз колуңузга? 5000 сом алчубуз да. Акладчы. Анан анда 0,75, 0,25, анан кийин пенсионерлер үйгө тургула вас пенсиясы деп. Ушинтип айтты да. Анан биз кетип калдык 1 жылдан бери үйдө. Ошо. Азыр кайра келдиңиз? Анан азыр канчадан ала баштадыңыз? Жок, азыр чыккан жок. Анда бир жылга чейин жүрөбүз. Анан элдин уyu бар, картошкасы бар, анан бизде балдарыбыз бар дегенде ошолор бакты. Анан ошо 5000 сом алып ушул жерде иштеп жүрдүңүзбү уже 30 жыл? Биз жумушубуз аябай жакшы. Профсоюз убагында ушинтип иштедик. Азыр болсо ушу акылыбыз Кудай буйрса көбөйөт деп жакшы үмүттөбүз. Биз ушу жумушубуз аябай жакшы. Профсоюз убагында ушу 30 жыл 500 сом иштедик. Ооба, ушундай мен иштедик. Ошо забастовкага чыкканбыз да. Ошентип анан карыздар да көбөйүп кеткен да. Карыздар көбөйүп кетти. 1 жылга чейин, 9 айга чейин, 10 айга чейин айлыкты албай жүргөн күндөрүбүз көп болду биздики. Аябай. Бүт баарын эме жабылды, баары эме. Мен деле бул жерде родилась и выросла. Мен жерим бар, бирок элим жок. Ар бир киши арга жерден келген. Садик у нас был. Садигыбызды жойдум деп сатып жүрүштү. Мына мне за людей жалко, келиндер жүрүшөт, балдар. Канча жалпы бул жерде жашаган саны? 500 киши бар. 500 түтүнбү же кишиби? Түтүн. Түтүн болсо садик керек. Уже балдары Планга киргизип койгула да бир саат. мына жумушка ечип Макул, хорошо. Бүгүн иштеп баштасак примерно бир. Нам садик возвратите, пожалуйста. Марттан баштап көтөрөт Айыл экенсиң, да? марттан баштап. Марттан баштап айылга көтөрөт. 70-80ге чейин. Тапсын пайда. Ошондо марттын биринен баштап көтөрөт. Бүт реконструкция болду, да? Бул жерге ар биринде жатып алып, анан барып ванна алып, тамагы общий эмес да болду. Общий. Могу жерде денасында көрүп коесузбу? Эмес экен. Эме душку. Болду, жакшы. Бетинде бос таяк коюш керек. Бетилерин жырылып кете берет да. Урматтуу мекендештер, кымбаттуу ысык-аталыктар, бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын урматтуу катышуучулары, өзүңүздөргө белгилүү жеримдин суусу дары, таштар алтын деген бир керемет ырсаптары бар. Көркөмдөлүп, көкөлөтүп айтылган деген менен чындыгында эле Кыргызстандын суулары дары, таштары алтын. Өлкөбүздүн кайсы жерине барба, дартка даба боло турган ысык сууларыбыз да карбын. Бүгүн толук оңдолуп түзөөдөн өткөрүлгөн Ысык-Ата курортудагы ошол 7 облустагы дары суулардын ичинен 10дун 1 катары белгилүү экенин жакшы билесиздер. Ысык-Ата санаторийи Борбор Азияга ысык булактары менен белгилүү. Бишкек шаарынан болгону 78 чакырым узактыкта жайгашкан Ысык-Ата санаторийиндеги кайнар булактарга артрит,
полиатрит, гинекологиялық оорулардан, нерв системасы жана тамак сиңирүү органдарынын ооруларынан жабыркагандар байма-бай келишет. Санаторий Борбор Азиядагы ден соолукту чыңдоочу эң илгерки жайлардын бири болуп саналат. Ал 1891 жылдан бери эле дарылык максатта пайдаланылып келет. Жеке эле ысык булактар эмес, бул жерде тарыхый, маанилүү эстеликтер да бар экенин көпчүлүк биле бербесе керек. Мына ушундай уникалдуу жерлерибизди биз канчалык деңгээлде пайдалана алдык деген суроо турат. Бул жер Кыргызстандын эң мыкты делген курорттук туристтик аймагы болуп калышы керек эле. Бирок биз ушул Кудай берген куттуу жерди эл журттун, мамлекеттин кызыкчылыгына колдоно албай келгенбиз. Союз маалында бул курорттук жайды активдүү өнүктүрүү 1931 жылы башталган экен. 1940 жылдары жатак корпустар, бир кабаттуу поликлиника жана башка жайлар курулуп, суу түтүктөр өткөрүлүп, аймак жашылдандырылган экен. 1960-1980 жылдар аралыгында курортто 117 орунду 3 кабаттуу жатак корпус, күнүнө 400 адамга чейин бата турган бардык керектүү кабинеттери бар, 3 кабаттуу поликлиника, гидропатиялык 20 ванна жана 14 баткак керебети менен гинекологиялык кабинеттер, 400 орунду маданият үйүнүн имараты, китепкана жана башкалар курулган. Эгемендикке ээ болгон мезгилде бул санаторий Кыргызстан профсоюздар федерациясынын карамагында болуп, олуттуу оңдоо иштерине көңүл бурулбай, дээрлик каралбай калгандыктан баягы 1930-1960 жылдар аралыгында курулган имараттар авариялык абалга келген. Ал тургай бүткүл союзга белгилүү болгон курорт талкаланып, тонолуп, жер тилкилер ар кандай жолдор менен менчиктештирилип кеткен. Тилекке каршы мындай жагдай профсоюздун карамагындагы бардык курорттордо орун алган. Урматтуу агайын туугандар, өтүп кеткен кетти деп санаторийди биздин иш башкармалыгыбыздын көзөмөлүн өткөргөндөн кийин масштабтуу реконструкциялоо жана курулуш иштери башталды. Алгач эле Ысык Ата санаторийдин карыздары, салыктык чегерүүлөр, социалдык фондко төгүмдөр, керектелген электр энергиясы үчүн төлөмдөр жана кызматкерлердин эмгек акысы боюнча жалпы суммасы 90 миллион сомдук карыздар төлөнүп жоюлду. Мындан сырткары каттоо кеңсеси 4 ысык булак бассейн оңдолуп түзөлүп, клиниканын капиталдык ремонту бүткөрүлдү, бир нече корпус реконструкцияланды, имараттарга жаңы эмеректер сатылып алынды. Ошондой эле футбол аянтчасы, балдар ойной турган заманбап аянтча, амфитеатр курулду. Санаторийдин ишмердигине ачык айкындуулукту жогорулатуу жана коррупцияга каршы күрөшүү үчүн ачкыч карталары бар электрондук тейлөө тутуму киргизилди. Биздин ички туризм тармагында бара турган, көрө турган мыкты жайларыбыз көп. Аларды өнүктүрүү үчүн потенциалыбыз дагы жетиштүү. Болгону иштин көзүн таап, туризм багытындагы болгон байлыгыбызды туура нукта иштетишибиз керек. Мамлекеттин карамагындагы Ысык Ата сыяктуу объектилер элдин байлыгы, андыктан элдин байлыгын жеке жактардын кызыкчылыктарына иштетилишине жол бербешибиз керек. Объектинин ишмердигин ачык айкын жүргүзүп, эл аралык заманбап тажрыйбаларды өзүбүзгө ыңгайлаштыруу менен буюрса, Ысык Ата курорту алыскы жакынкы өлкөлөргө жакшы таанымал болот мындан ары. Урматтуу Ысык Аталыктар, кымбаттуу кыргызстандыктар, Кудай буюрса, Ысык Ата курорту дартына дава издеп келгендерге шыпа бере турган, эс алууга келгендердин ажатын ача турган, Кыргызстанды көрөм деп келгендерди суктандыра турган жайга айланарына толук мен ишенемин. Курортубуз жалпы кыргызстандыктардын сыймыгына айлансын, жаңыланган эс алуу жайыбыздын өнүгүү жолу байсалдуу болсун. Баарыңыздарды реконструкцияланып кайрадан курулган Ысык Ата санаторийинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.